Ассаламу алейкум, урматтуу агалар, достор, эжелер, карындаштар, бир туугандар. Хош келдиңиздер бүгүнкү жыйынга. Кутман кечиңиздер менен мен азыр эле жана ошол жыйынды уюштуруп аткан жигиттер менен жыйналып бир жерде бир аз сүйлөшүп калганда айттым. Ушуну сиздерге да айтып коеюн. Мигрант деген сөздү экинчи колдонбойлу деп. Биз мигрант эмеспиз. Кимбиз деген суроону болот анда. Биз журт багар, эл багар. Биз мамлекетти багып аткан инсандарбыз. Биздин балдарыбыз, биздин неберелерибиз бул жерде отуруп аткандар. Эч качан ушул сөздү укпашы керек. Себеп психологиясына, аң сезимине доо кетпеш керек алар. Мигрант деген сөздүн түшүнүгү эмне? Кишисин, адамсın, бирок укугуң жок дегендей түшүнүккө болот. Биз кимбиз? Биз көчмөнбүз. Биз 21-кылымдын көчмөндөрүбүз. Биз бир жерде отурбайбыз. Биз көчүп жүрөбүз. Бүтүндөй күнүгө ааламдашуу мезгилинде ушундай болуп элдин баары көчүп жүрөт. Европада чоң көчмөндөр бар азыр. Англияда көп көчмөндөр бар азыр. Американын өзүндө көп көчмөндөр бар. Ошол көчмөндөрдөн коргонушубуз керек деп Трамп дубал курам деп атат. Биз кыргыз менен казактын ортосунда эч качан ал дубал болбойт. Саясатчылар канчалык эки мамлекет деп айтпасын, биз бир эл, эки мамлекетпиз. Биз бир атанын балдарыбыз. Ошондуктан биз бул жерде коноктобуз. Биз коноктоп жүргөн киши катарында сезишибиз керек өзүбүздү. Бул көчмөн болуп келген. 30-жылдары биздин казак боордоштор Кыргызстанга көчүп барышкан. Бир канча жыл өткөндөн кийин кайра айылга кайтышып. Айылга кайтпагандар ошол жерде калып, мына Кыргызстандын өзүндө азыр Бишкектин эле тегерегинде 70 миң казак бар. Ошондуктан биринчи кезектерге мен сиздерге саламдашаардын алдында, амандашаардын алдында урматтуу, касиеттүү биздин кыргыз элибиз убактылуу эл багып, журт багып, өкмөт бага албай калган мамлекетти багып аткан сиздерге Кыргызстанда ысык, жалындуу салам болсун. Ассаламу алейкум. Сиздер туура түшүнүңүздөр. Мамлекеттин куржунунун бир бөлүгүнү толтуруп аткан азаматсыздар. Кыргыз мамлекетинин бюджети канча? Мына сыртта иштеп Кыргызстанга акча которуп аткандардын акчасы канча? Биздин бюджет менен бир Кыргыздын бюджетин, казынасын, куржунун бир жак тарабын сиздер толтуруп атасыздар. Болгондо дагы кайсы тарабын толтуруп атасыздар? Накта эл керектей турган жагын толтуруп атасыздар. Калган тарабыны эмне болуп кетип атканын аны менден жакшыраак түшүнүп турасыздар азыр. Ошондуктан сиздер сыймыктанышыңыздар керек, сүйүнүшүңүздөр керек. Туура үйдөн 40 кадам чыкканда мусафирсиз. Үйдөн 40 кадам чыкканда. Бишкектин өзү жалаң мигранттардан турат, билесиздерби? Бирөөбүз Оштон келгенбиз, бирөөбүз Баккенден келгенбиз, бирөө Нарындан, бирөө Таластан, бирөө Көлдөн. Алар дагы ошо мусафир, үйдөн чыгып келишти. Ал жерге отурупташып, жайгашып, ошор бачар болгонго чейин. Ошондуктан сиздердин көкүрөгүңүздөрдө, жүрөгүңүздөрдө эч качан андай сезим болбош керек. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, ийгиликтер болсун, жакшылыктар болсун. Мына экинчи дүйнөлүк согуш бүткөндөн кийин Германияны тез арада ушундай болуп бутуна тургузуп көтөрүп кеткен ал немистер өздөрү болгон эмес. Түрктөр көтөрүп кетти. Голландияны түрктөр көтөрүп кетип атат. 90-жылдардан кийин Россиядагы эң керемет имараттардын баарын түрктөр куруп атат. Астананын курулушуна кыргыздардын аябагандай чоң салымы бар. Муну бүгүн айта албайбыз. Жылдар өтөт, күндөр өтөт, мезгил өтөт. Ошондон кийин башталат. Мына эгемендик эстелиги кандай курулду, пирамида кандай курулду. Казактарга Кудай
жетекчиден айтып койгон экен. Мына ошону куттуу болсун деп айткан болот. Казактарга ушундай берген экен, жердин астындагы байлыгы дагы, жетекчиси дагы аябагандай чоң, чексиз чоң байлык. Бул ар кандай элдин бактысы. Нурсултан Назарбаев окшогон дүйнөдө кадыр бакка ээ болгон, тышкы саясатты керемет иштеп аткан, өзүнүн эле эмес, керек болсо эч бир ынтымакка келбеген Сирияны дагы эки тарабына ынтымакка алып келип аткан Астана шаарын куруп койгон, мындай киши менен сыймыктангандан башка аргаң жок. Баракелде деш керек. Көп жаша деш керек. Бар болсын деш керек. Мына Евразес деп азыр Евразеске биз кирдик. Ошол Евразестин дагы архитектору кезинде ошол Нурсултан Абишевич атты. Борбордук Азия кызматташтык уюмундагы ошол кишинин авторлугу менен жүргөн. Бирок тилекке каршы баягы анча-мынча кээ бир мамлекеттер көп эрегишүүнүн аркасында бул жол ишке ашпай атат. Эми буюрса дагы бир үмүт пайда болуп атат. Ошол 5 мамлекеттин ортосунда кайрадан ошондой уюм пайда болса керек деген үмүт пайда болуп атат. Борбордук Азия өлкөлөрүнүн кызматташтыгы деген. Мындан эч ким утулбайт. Бардык мамлекет утат. Бул тышкы саясатка кирет. Мына ошол тышкы саясатында, ички саясатында мыктылап жүргүзүп аткан бүгүн эски СССР өлкөлөрүндөгү 15 мамлекеттин ичинен 3 гана мамлекет мактана алат, сыймыктана алат. Бул биринчи кезекте ошол Россия Федерациясы. Аябай каттуу бир сыноолордон өтүп келип, азыр бутуна туруп алды, байкап атасыздар. Казакстан бар нерсени чачпай төкпөй, керек болсо ашырса ашырып, кемитпестен туруп, бутуна туруп, азыр СНГ мамлекеттеринде социалдык жактан корголуш жагынан Казакстан биринчи орунда кетип атат. Ар бир киши башына жылдык тапкан кирешеси, ички түн продукциясы $18,000 болуп атат. Бул жетишкендик, бул ийгилик. Ошол $18,000 сиздердин дагы урматтуу менин кандыштарым десем болбой калат. Жүрөктөштөрүм, сиздердин салымыңыздар дагы бар ошонун ичинде. Сиздер дагы ошону көбөйтүп атасыздар. Сиздер дагы экономикасын чоңойтуп атасыздар. Сиздердин үлүшүңүздөр чоң. Bir тарабынан кыргызды багып, bir тарабынан казактын экономикасын көтөрүп атасыздар. Бул илгери ата-бабаларыбыз айтып келген, адамдын бир көзү кыргыз болсо, бир көзү казак деп. Ал ортосын бөлүп турган алатоо, ал адамдын муруну дегендей. Мына ошол эки көздү бирдей кармап турган сиздер бар болгула. Аман болгула. Тапканыңыздарга Кудай берекесин берген болсун. Жараткан ар дайым жар болуп, аман эсен бул жактагы убактылуу жумуштарыңыздарды бүтүргөндөн кийин 6 саныңыздар аман, канаттарыңыздар бүтүн, талпынып кайрадан өзүбүздүн Кыргызстан деген алтын уяга жеткенди Алла насип эткен болсун. Саламатсызбы? Адахан мырза, сиз Кумтөр боюнча Садыр Жапаровдун эралык сотко кайрылуусуна көз карашыңыз кандай? Керемет. Абдан жакшы сөз. Муну кыргыз өзү чече албайт. Мен чечем деп баары эле келет. Анан бир нерсени көргөндөн кийин де эси болуп калабы, же комага түшүп калабы. Ошону менен чечилбей келип атат. Ошондуктан мен көптөгөн мезгилдерден бери айтып келем, Кумтөрдү парламенти дагы, өкмөтү да, президенти да чечпеш керек дагы, элге коюш керек. Эл чечиш керек. Референдум өтүш керек. Кандай каалайсыңар? Кылымдар бою ошол жерде жаткан алтыны жок эле кыргыз өзүбүз багып келдире го. Азыр деле ошону көмүп койсок, кийин бизден акылдуу, бизден эстүү, бизден керемет жигиттер менен кыздар чыкканда акылдуураак болуп иштеткенге мүмкүнчүлүк болуп калганда, мүмкүн ошолор иштетер деген үмүт менен кайрадан жаап койгонго деле макул. Анын пайдасынан зыяны көп болуп атат. Саламатсызбы Адахан мырза, кыргыз элине чын жүрөктөн күйгөн болсоңуз, эмне себептен спикер болуп турганыңызда каркыраны казактарга өткөрүп бердиңиз? Мен бүгүн казактардан уктум. Неге казактардын каркырасын алып алдыңар деген доомат келди. Мына ошол суроону берген кишини мен бул жерден айтпай эле коеюн. Каркыра кайда экенин билеби өзү? Кайсы жерде? Билбейт. Өткөндө да бирөө ушундай суроо берди, мен айттым, туруңуз. Баракелде ким берди десе мен бердим деди. Каркыра каерде десем, нарында да деди. Баракелде отура берди.
Мына Кыргызга барсаң ушундай казактарга кетип калды дейт. Казактарга келсек, бар Назарбаевди жамандап жүрөт. Кыргыздарга жыйынды кылып каркыраны карматып жиберди дейт. Ай, аман болгурлар, аман болгурлар. Бир нерсени иликтеп караш керек, изилдеш керек, көрүш керек. Каркыра канча миң же болбосо канча жүз гектар жер. Ал кандай болуп бөлүндү? Кайсы жерден кетти? Кантип чегара такталды? Мен Акаевди 14 жыл бою каттуу сындап келдим. Улуумун билесиздер, жаштар билбей калдыңыздар. Акаев каркыраны ушундай кылып чечип кеткен үчүн рахмат айтышыбыз керек. 2001 жыл 9 декабрда Астана шаарында кол коюлган ал маселеде. Мадумаров менен тиешеси бар. Мадумаров өзү ушул Кыргызстандан 6 сотик жер ала албайт дагынан бүтүндөй жайлоону берип жиберди. Кичине ойлонушубуз керек, акыл калчашыбыз керек. Өзүнүн 6 сотик жери жок. Ойлонолу кыргыздар, ойлонолу. Биз канчалык караңгы болсок, бизди башкаруу ошончолук жеңил болот. Азыр эле отурган жерден айттым эле. Немистердин эң керемет Геббельс деген идеологу болгон. Айткан сөзүң чындыктан канчалык алыс болсо, адамдар ушунчолук ошого ишенет деп айтты. Чем невероятнее ложь, тем с удовольствием верит народ. Шайлоо жакында ушул каркыра дегенде эле, шайлоо жылы болот турбайбы деп мен издеп кала турган. Аман болсун. Себеп эч нерсе илешпей атат да Мадумаровго. Бирөөнүн бир тыйынын алып алдым десе жарашпай атат. Бир кыш заводду эмес, фабриканы эмес, бир кыш алып алдым десе жарашпай атат. Бир сом жеп алдым десе жарашпай атат. Эмне болуш керек? Акылга сыйбаган бир нерсени ойлоп табыш керек. Ассаламу алейкум дейсиң, тек коесуң. Тек дагы айтпаңыз, мынанчанчы жылы Акаев кол койгон экен деп. Казактарга түшүндүрүп, ошол сиз жаман деп жүргөн Акаевдин иттиги болду дейт. Эми анын тарых баасын берет айланайын. Илимсинби, карындашымсынбы, эжемсинби, агамсынбы, ким экенсин билбейм. Ошол маселени изилдесеңер, менчелик изилдейсиңер. Кыргызга күйсөңөр, менчелик күйөрсүңөр. Кыргыз деп жансаңар, менчелик жанарсыңар. Кыргыз деп ден соолукту берсеңер, менчелик берерсиңер. Кыргыз деп бала чаканын жүзүн көрбөй кетсеңер, менчелик болосуңар. Ашып барса менчелик болосуңар. Анан олтуруп алып эле төшөктүн астында жатып алып, мындай саясатты токтотушубуз керек. Ошону Атамбаев айтпады беле? Эгер мени президент кылып койсоңор, Назарбаевдин тизесин кучактасам да ошол жерди кайтарып алам деп. Не болду? 6 жыл болду. Тизесин эмес, башка жеринде кучактай албайт. Неге? Калп, жалган, саясий оюн. Адахан мырза, элдин көз карашында Садыр Жапаров жалпы элдин колдоосуна татып турган кези дейт. Эгер кыргыз элинин басымдуу бөлүгү сизден Садыр Жапаровду колдоп, ал киши менен бир командага шайлоого барышыңызды сураса, сиздин мен Садыр Жапаровду кел инем, кел кучакташалы деп чарчадым. Келсинчи. Келсин. Же менин кайда барышымды билеби ал. Gelsin, ben aytıptım, gel, Moskvada da aytıptım, şu yerde de uğradım, hazır çıksınçı, gel bir kucak, bir değiştirip kucaktaşalı. Biz mıhtı işleştik, alıcı gitmeye. Hiç kanday mesele yok. Anan öyle var, manançasında geleteken de kütösün, mınçasında geleteken kütösün, mınçasında geleteken kütösün. Şunu menen 6 yıl ötüp. Benim 25'inde arattı otur. Öyle bütüp duralım. Ben aytıptım, kaysı жерде болбосун, gelsin, kol karmaşıp kucaktaşmanга dayanırız. Урматтуу Адахан Кемсанбаевич, siz президент болсоңуз, дейт, базарда иштеген мигранттарга кандай жардам бересиз? Эч кандай жардам бербейм. Менин эң чоң жардамым мигрант деген сөздү жоюп салуу болот. Сиздер Казакстанда жүрөсүздөр, Россияда жүрөсүздөр. Сиздер өз эл жериңиздерде жүргөндөй болушуңуздар керек болду. Биринчиси, экинчиси Кыргызстандан чыкпай турган жумуш менен камсыз болушуңуздар.
мен толық түрде ишене алам. Толық түрде ишене алам. Ушундайга биздин кыргыз экономикасынын мүмкүнчүлүгү күчү жетеби? Жетет. Жетпек турсун жетет. Эмне үчүн? Караңыздар. Кытайдан келип 40 миңге жакын Кытай иштеп атат азыр Кыргызстандын ичинде. А биз кыргыздар сыртка кеттик. Эмнеге? Түрктөрдөн канчасы келип иштеп атат? Ирандын канчасы келип, индустардын канчасы келип иштеп атат? Эмнеге алар келип иштеп бай алат да, кыргыз эле ошол жерден жумуш таппай калат да. Эки тарабы бар мунун. Биринчиден жаштар кечирип койгула, анча-мынча ата-энеден алысыраак жүргүңүздөр да келет. Алысыраак. Экинчиден дагы бир жолу айтайын, тойдон дагы алысыраак качып жүрөбүз биз. Күз башталды, Бишкектин бүт баарын айыл басат. Эмне кылып жүрөт? Тойдон качып жүрөт. Мени жаман көрөсүздөр азыр, бирок ичиңизден туура айтып атат дейсиздер. Той тажатып бүттү дейт. Bir ayda болбогондо 15 жерге тойго чакырат. 15 жерге. 15 жерге жакшы көзүңдү көтөрүп барышың үчүн болбогондо 5000 сом салып барышың керек дейт. 75 миң болсом болуп атабы? Алган айлыгы 6000. Каяктан барат тойго дейшат? Кантип барат тойго? Тойго жакшы барбасаң, тойдун ээси эле жактырбайт сени. Калп эле тишин агын көрсөтөт, кел досум, кел өт деп. Бардыгыбыз жалган нерсеге аралашып калдык да, жалгандан чыкпай калдык. Тойдон качып жүрөт. Күз башталды, тойдон качабыз. Эки себеби бар мунун да. Сиз сайтта 25 жылдан бери жүрөсүз, саятта дейт, саясатта. Ошол 25 жылдын ичинде эмне жумуш кылдыңыз? Мен жазган мыйзамдарды айтып берсем түшүнөсүзбү? Мен жазган мыйзам менен азыр Кыргызстанда иштеп атат, түшүнөсүзбү ошону? Депутаттык ишти жасап жүрдүм мен. Депутаттын иши эмне? Мыйзам жазуу. Аны эми көп, мына жазганыңызга караганда Союздан кийин окуган бир инимби, кызымбы, баламбы ушундай болсоңуз керек. Себеп Союздун мезгилинде окугандар сабаттуу жазат да. Сиз аны айтсам түшүнбөйсүз азыр эмне иш кылганын. Мен көкүрөгүмдү көтөрүп, Кыргызстандын кайсы бурчуна барбайм, бардыгы менен тегиз көзүмдү тике карап сүйлөшөм. Неге? Себеп жакшы иштер болгон үчүн. Мени бир эле райондон 3 жолу бир да чымчык сойдурбай шайлады. Демек ошол жердин эли билсе керек мен эмне кылып атканымды. Я. Кайсы мыйзамдарды? Кайсы мыйзамдарды бар? Кайсы мыйзамдарды? Түшүнгөндөр уксагар анда билбейсиңер деп атканым, билбейсиңер да чындыгында. Себеп 94-жылга чейин жердин салыгын кандай төлөгөнүн унуттуңар да силер. Өзгөн району, Өзгөн району кандай төлөйтүлө, Аламидин кандай, Сокулук кандай, Ысык көл кандай төлөйтүлө билбейсиңер, эсиңерде жок да. Анда мындай төлөйтүлө. Bir дыйкандын башында 12 салык бар эле. Bir дыйкандын башында. Муну авам билсе керек. Сиз кайсы райондонсуз? Өзгөн районунанбы? Бар экен да. Кайсы? Жок, муну авам. Кайсы район? Чаткал району. Чаткал району. Анда сиз билбейсиз, сизде сугат жер жок. Жалаң чоң орман менен эле кайракта. Мана сугат жерге, андан соцфондко, анан жолго, анан дарыгерлик камсыздандырууга, анан кирешеден түшкөн салыкка, айтор жергиликтүү салык болуп олтуруп, 12 салыктын түрү бар эле. Жер кодексинин 8-чи беренесинин 2-чи бөлүгү. Ошол Мадумаровдун мыйзамы бүгүнкү күнгө чейин иштеп атат. Дыйкандын башында азыр бир эле салык бар, башка салыктын баарын алып салганбыз. Мен көп жолу шайланганда айтып жүрүп аттым. Атамдын ушундай жаштар суроо берип калган. Атамдын көрү ушундай болуп, кайра Акаев менен согушуп жүрүп ошол мыйзамды кабыл алгандан көрө, ошол баланын чөнтөгүнө 50 сом салып койсом, 50 жыл айтмак мага. Мадумаров акча берген. Атасынын чөнтөгүндө калып аткан акча көрүнбөй калып атат. Ошондо дыйкандын башында бир эле салык калган. Жанагы сугат жерге өзүнчө төлөнөт, кадастр земли дейт. Аны да билесиздерби, кадастр эмне дейт. Ушун үчүн айтам, түшүнүш кыйын аны. Экинчи маселе,
Союздун мезгилинде 9 бала төрөгөн энеге Баатыр эне деген берди. Андан кийин мен комитеттин төрагасы болуп калып 9га түшүрдүм. 9 бала төрөсө Баатыр болсун деп. Кийин төрага болуп калганымда мен 7ге түшүрдүм ошону. Себеби бүгүнкү заманда 10 эмес 7 бала төрөштүн өзү Баатырды. Кийин анан келиндер менен содалашканга өттү. Ушуну 6га түшүрүп бересизби деп. Сиздики 6 болобу десем, ооба дейт. Анан айттым. Дагы бир Кудайдан тилеп аракет кылып көрүңүз. Мадумаровдун мыйзам оңдогону жеңилби, сиздин дагы бирди төрөгөнүңүз жеңил. Бул дагы ошол Мадумаровдун мыйзамы. Андан сырткары илгери аксакал жерде билбейсиңер дагы. Аксакалдар 80ге чыксаң да, 90га чыксаң да, баягы ооруканага барганында бардык ооруга дарыны сатып алат эле. Сатып алат эле, силер билбейсиңер. Чоң аталарыңардан сурагыла. Мадумаровдун мыйзамы менен эмне болуп калды? 74 жаштан өткөндөн кийин мамлекеттик камсыздоого өткөрдүк. Бул 3-чү маселе. 4-чү маселе. Төрөт үйүнө барып төрөгөндө дагы акча төлөп төрөйдүлөр. Аны да унуттуңар, билбейсиңер, эсиңерде жок. 5-чи маселе, эң чоң маселе Мадумаровдун маселе. Мен сыймыктанам. Өмүрүм өтүп кеткенче сыймыктанам. Башта атаңар, чоң энеңер, таятаңар пенсияны мамлекет фуфайка менен, күрүч менен, көктөп кеткен чай менен, көгөрүп кеткен печенье менен берет эле. Май менен берет эле, самын менен берет эле. Керекпи? Арак менен берет эле. Туурабы? Акчадан башка түрдө пенсия берилбейт, жана өз убагында берилет деген дагы бул да Мадумаровдун мыйзамы. Мени кезинде айткан, жаштар билбей калдыңар. Аксакалдар билет. Кыргыздын азыркы Ленини деп айтат эле мени. Эми азыр жаштар билбейсиңер аны. Силердин жаштардын көбүнүн эсинде ким калды? Улак чаптырган калды. Дискотека кылып берген калды. Ошол да топ чаптыргандар калды эсинде. Күрөш уюштуруп бергендер калат. Биз мамлекеттик ишти жасашыбыз керек. Күрөшү жок, топ чаппай, улак чаппай, мамлекеттик ишти иштеш керек. Андан кийин 1 жыл вице-премьер-министр болуп иштедим. Эмнеге жетиштим мен? Биринчи кезекте айыл өкмөттөрдүн шайлоосун токтоттум. Аябай жыргадым. Кыргыз алакандай айылды 6га бөлүп ит болдук го биз. Айыл өкмөт шайлайбыз деп. Партияга бөлүнгөн аз келип, урууга бөлүнүп баштадык. Бүгүн мына сиздер элестетип көрүңүздөр. Ноокат районуна Кара суунун жигитин аким кылып көргөнчү тытып алат. Биз ушундай жаман бөлүндүк. Биз ушундай кетип кеттик жаман. Өзгөн районуна Каракулжанын жигитин алып келип аким кылып койсоң, өзгөнү одан кылып кетет. Өзүбүздө жигит жокпу деп. Ушундай майдаланды. Мен ошо шайлоону жоготтум. Жогорку окуу жайлардын ректорлордун шайлоонун токтоттум мен. Кантип иштейт ректор? Көз каранды, студенттерге көз каранды, мугалимдерге көз каранды. Ал кантип иштейт ректор болуп? Дагы бир чоң маселеси. 1-чи класстан 4-чү класска чейинки балдарга бир жолу ыстык тамак берүүгө жетиштим мен. Ата-энесинен мектептин ремонтуна акчаны тийдирип койгонго жетиштим мен. Дайым айтам, гезитке эки бет болуп чыгат Мадумаровдун кылган иштери. Эмне кылдыңыз дейт барса. А эгер ошо гезиттин астына бүргөдөй кылып, кичине кылып Мадумаровдун жаман жагын жазып койсо, ушундай деп жазып турго, ага эмне дейсиз деп суроо берет. Интернет сылактарында жок сиздин кылган жумуштарыңыз. Эми 14 жыл бою акайып чыгарбай келди. Мен эле эмес, пудулдарды деле чыгарбай атпайбы азыр. Бишкектен орун бербей атпайбы. Кече арамдан арам концерт беришти го Абдулла менен Тынар. Анан мени чыгарабы телеге. Ар бир теленин өзүнүн кожоюну. Ошону туура түшүнүшүңүздөр керек. Азыр жакшы болуп калды. Мына телефонуңуздарда бар экен. Карасаңыздар эле Facebook'ка Адахан Мадумаров деп кирсеңер, баскан, турган, сүйлөгөн сөздөрүнөн бери түштө эмне тамак жеді ошондон бери ичинде бар. Эмне кыласыңар телени карап, гезит издеп. Гезиттин ичинен чындыкты таппайсыздар эч качан. Административдик ресурска каршы кандай чара колдоносуңар? Бүтүндөй эл колдонбойнча жалгыз кишинин колунан келбейт. Шайлоону текшерип аласызбы, күчүңүз жетеби дейт. Кыргызстанда 2300дөн ашык шайлоо тилкеси бар.
Мен жалгызмын. 2300-üne кантип жетишем. Ошондуктан 2000-жылкы ураганым ушул болгон. Өз бактысы үчүн күрөшкөн эл гана бактылуу болот. Силер Мадумаровдун тагдырын, Эшматов, Ташматовдун тагдырын чечебиз дебегиле. Силер өз тагдырыңарды өзүңөр чечиңер. Каалайсыңарбы? Уурларды жалаң ошолорду колдоп алган. Эч ким капа болбойт. Каалайсыңарбы? Элим, жерим деп күйгөн кишилерди колдоп алган. Эч ким силерден уруксат бербейт. Тыюу салбайт. Биздин парламентти шайлап аласыңар дагы эл шайлап алат. Эртеси күндө өлүмдү көрөйүн деп эжем чыгат. Баягылар эле го деп. Сиз шайладыңыз эже. Эмнеге? Келин отурушка барып келдиңиз да кечээ. Аксакалдар шайлады. Эмнеге? Кечээ ошонун жылкысын жеп келди. Жаштар шайлады. Эмнеге? Кечээ ошонун арам 500 сом акчасын алып келди. Окатын жеп келди. Көчөмө көчө. Ар бир 10 үйгө бирден кой керек. Билем го мен айыл. Таланчы берип жиберди, түкүнчү берип жиберди. Атасына да бербейт ошону. Анан кийин эле карап, жалаң эле уурлар келип алып кирди. Аны Казакстан, же Тажикстан, же Өзбекстан шайлап берип аткан жок да. Биз кыргыздар өзүбүз шайлап атабыз. Экинчи жагына мына 1,5 миң жылга жакын болуп баратат. Эч бир сөз эмес, үтүрү да кыйшайып келаткан Кур'анда айтып атат. Ар бир элдин пейине жараша падыша беребиз дейт. Бузулган коомго залым падыша берип, ошол падыша аркылуу жасалайбыз дейт. Биз мүмкүн өзүбүздөн карашыбыз керек. Ааламдын баары кыргызды багам деп ант ичкенби? Экинчи жагын карап көрүңүздөр. Ким колун сунуп тилемчилик кылар замат, ага берекенин эшигин жабабыз дейт. Биз кыргыз 25 жылдан бери тилемчилик кылбай эмне кылып жүрөбүз? Акайыр каяктарга сурабады барып колун сунуп алып. Азыркысы каяктарга чейин барбай атат колун сунуп. Шайлоо өткөрөм акча бер, көпүрө курам акча бер, мектеп курам. Милдетпи сага. Алар сага милдеттүү түрдө куруп келиш керек. Ошондуктан тилемчиликти токтотушубуз керек. Мына жума намаздарга барганда, Бишкекке барып калсаңыздар, жума намазга барганда мечиттин алдынан баса албайсыздар. Байкап атасыңарбы? Мечиттин алдынан баса албайсыз. 1 жашар баласы да, 2 жашар баласы дагы көтөрүп алган, ыстык болобу, кар жаап атабы, жамгыр жаап атабы, көгөртүп үчтү, ошону көтөрүп алган турат. Ошонун эле ар жагында бир кафе турат, жазып койгон. Идиш жуугуч талап кылынат деп. Айланайын, ошентип көрүнгөнүн көзүн карап жалдыраганча идиш жуусаң дагы күн 200 сом берип атат. Бирок барбайт ошо. Эгерде дүйнөнү оңдойбуз деген болсок, биринчи кезекте биздин көкүрөгүбүздө момундай болгон бир, муштумдай болгон бир эт бар. Ошону тазалашыбыз керек. Ал эт жүрөк деп коет. Ошол жүрөктүн ичинде эмне бар? Көрө албастык бар, ичтардык бар, ачкөздүк бар, бүт арам нерсе ичинде бар. Ал нерседен таза жалгыз пайгамбарлар. Пенденин баарында ошол кемчилик бар. Бирок канчалык такыбалыкка умтулган сайын Алла Таала ошол жүрөктү ушундай тазалайт. Баарыбызга Алла насип эткен болсун. Ыйманыбызды бекемдеген болсун. Президенттикке кимиңер барасыңар, качан аныкталат дейт. Аныкталар замат биринчи угасыздар. Кээде менден да жакшыраак билесиңер го көп нерсе. Мен кээде ишке чыгып сурагым келет көчөгө чыгып. Менин иштерим кандай болот деп айтып коесуңарбы? Мен билбегенди билет. Акылдашалы, көрөлү. Биринчи кезекте эл чечет, анан байкайбыз. Акыркы 2 жылда кыргыздын кумтөр алтын кени кыргыз эли абдан терең түшүнүп бүттү. Кыргыз саясатында чоң орду бар. Сиз эмне себептен ушул кумтөр маселесин кыргыз элинин кызыкчылыгына иштетүүгө аракет жасаган жоксуз? Мен кумтөрдү иштетүү эмес, мен үй бүлөмдү 2 баламды ишке орното албай атам, айланайын да. Мен ким ошону иштетти дейт. Мен өзүм канча жылдан бери жумушсуз жүрөм. Да ойлосоңор. Мен 2 балам университетте бүттү. Экөө тең үйдө. Иш жок. Диплом бар, бирок фамилия жатат.
Рахмат. Саламатсыз Бадыхан мырза, куш келипсиз. Кушбак болсун. Алматы шаарына биз өтө кубанычтуу. Суроолор көп, каалоо тилек абдан көп, андан көп. Аллахым колдоп, кыргыз эли колдоп, президенттикке дейт, эл башы болуңузду чын ниеттен каалайбыз дейт. Биздин үмүтүбүз чоң сизден. Биз кыргыз эли жададык. Сизге ишенебиз, суроо. Бизге 120 депутат кереги жок, эмгек акы. Мен парламенттик шайлоого баратканда айттым эле. Бизге 120 депутаттын кажети жок. Мындай салыштырайын. Мен Салижан Жигитов деген бир жакшы көргөн акем бар эле. Керемет инсан. Бирок тирүү көзүндө бир киши аны жакшы көрбөдү. Ошондой залкарлардын тагдыры ушундай болот экен. Мына казакта казак десең Абайды, Абай десең казакты түшүнөбүз дейт азыр. Абай дагы тирүү кезинде жакшы сөз уккан эмес. Залкарлардын тагдыры ушундай. Мына Салижан Жигитов ушундай айтты эле. Кыргызга орусча сүйлөмөйүнчө ишенбейт. Ошон үчүн мен мисал эле келтирип коеюн, силер жакшыраак түшүнөсүңөр ошондо. Швейцария деген өлкө бар. Акаев Кыргызстанды экинчи Швейцария кылам деген. Швейцария деген өлкө. Дүйнөлүк экономикалык адамдын социалдык коргоо тарабында менимче жаңылышпасам, кечирим сурайм жаңылышсам, 3-чү орунда турса керек. 1-чи орунда Катар турат, 2-чи орунда Норвегия, анан кийин Швейцария, анан Голландия ушундай болуп кетет. Ошол жерде жери алакандай элибиз бар деп эле кыргыз ыйлай беребиз, алакандай эмес жерибиз. Биздин жерибиз жүздөгөн мамлекеттерден чоң жерибиз бар. Казакстанда айтпай эле коелу, Казакстан. Жатыр ғой ана тең далада. Биздин Кыргызстан Швейцариядан жеринин өлчөмү боюнча дээрлик канча десем? Yok. Аларда 8000 çarşı. 8 bütün ondan kança 4000 çarşı kilometre. Bizde 495.000 çarşı kilometre. Demek değerli 9. Andan da bu. Emi karaglar. Halkının sanı, bunda aytkanda bizden Çuy oblastı çalık var. Şveytsariya. Halkının sanı 8,5 milyon. 8,5 milyon. Bizdeki özümüzde bilesizler 6 milyon. Alardın büdjeti 246 milyar euro. Bizde büdjet kança? Uyalasın ne? Lionel Messi menen Ronaldo'nun aylığı da. Mümkün. Neymar'da koşup koyuş gerek. Oşolorda deputatlarının sanı 46. Bizde 120. Alarda ministrlerden sanı 6 ol. Bizde 25. Anam kantip ösöt. Kantip koyuyor. Bizde büdjet. Bizde her bir iştivattan Kırgızdın moynunda 6'da mitepurt otursa kantip kötörülüyor oşa iştivattan kişinin moynu. Bana prezidentlik em üçün baratam ben. Eğer barıp kalsam em üçün baram ben. Parlamenti 45 deputattan aşırı başımız gerek biz. Bolgonda dağı elden ötüp geliş gerek. Elden. Bizge jetçek var. Sandıktın içine salıp koyuyor eken dağı görsetmeyin eken de. Ne alan? Kelim diyor. Kim var içinde desen bir iki çoğunun altına dik görsetip koyuyor. El tanıgan. Kalganın barın tanıvaysın. Sizler emez men tanımayın. İlgeri gubernatorlar ayabağандай çoğun kişiler diyor. Hazır men gubernatörün kim ekenin bilbeyim men. İşenesizler. Kim gubernator kaysı oblastda bilbeyim. Ministrlerini de tanımayın. Mamleketlik kızmatta bir gün işlebeydi dağı, var öyle karasan ertesi ministr. Uyatması. Oşan için aytkan, parlamentik sistema Kırgızistan'a jarabay. Bir üydün bir iyisi oluş gerek. Yok jarayı sizlerin Assalamu alaikum arkadaşlar. Siz gelecekte prezident olsun en birinci hakkıra durgan işiniz. Uşul da. Birinci evliden başlayıp eliniz degende
ушул аткаруу бийлигине элдин ишенимин кайтаруудан баштайт элем. Эл ишенмейинче эч качан жылыш болбойт. Бүгүн сотко ишенесиңерби? Жок. Милицияга ишенесиңерби? Жок. А кимге ишенесиңерби? Кудай сактасын акимден. Анан кантип оңолобуз биз? Деги эле келечектеги муундарга бизге окшоп бөтөн жерде жүрбөй өзүбүздүн мамлекетте иштеш үчүн кандай болуш керек? Мен айткандай болуш керек. Азыркы учурда Кыргызстандын сырткы карызы 4,5 миллиард болуп кетти деп угабыз. Ушул чынбы? Чын. Мындан дагы ашып кетпейт. Күн санап өсүп атат. Силер интернетке кирип туруп 24 kg деген сайт бар. Ошону бассаңар учурда чекесинде турат. Кыргыздын карызы канча болду деп. Саат сайын өсүп атат. Себеп процент туып атат. Мына жакында дагы 2 миллиардка көбөйдү. Жол курам деп, жолдун бариясы барбы бизге айтылачы эле. Бүгүн ошол жол эмненин жолу бул? Бул уурдоонун жакшы жолу. Эч ким барып эсептебейт, 15 сантиметр, башка сантиметр. Мен бир анекдот айтып берейин. Казак транспорт министри, жол министри, Кыргыздын жол министри бауырым кел, мен баламды үйлөп атам деп тойго чакырат. Кыргыз келсе керемет ушундай бир жакшынакай жетишкенде жана министр жетишкен, аябай керемет жетишкен. Анан кыргыз жанагы сурайт дейт, бауырым, муну калайча дейт. Кандай мындай жасадыңыз? Анау жерде бери карай бурулдуңбу дейт. Бурулдуңбу биздин авылга десе, бурулдум дейт. Жол калай экен десе, ушундай, ошол жер асфальт болуу керек дейт. 25 сантиметр болуу керек дейт. Ол 23 сантиметр дейт. Түшүндүңөрбү? Анан кыргыз баарына тез көнгөн элибиз бар. Кайдаса кете бере турган. Индияга алып барып койсо деле, бир айдан кийин индусча сүйлөйбүз, индусча бийлейбиз. Анан бир канчадан кийин казак коллегасын кыргыз чакырат, мен кызымды күйөөгө берип атам, тойго кел деп. Анан казак барса, ой, ана кыргыздын министринин үйүндө 2 вертолет турат. Учуп кону. Керемет сарай. Ой, айналайын, бул калай дейт. Десе, ана аэропорттон биздин айылга чейин келдимби? Келдим. Ошол жер асфальт болуу керек эле дейт. Кыргыз 2 сантиметр албайт. 25'ti бүтүн деп алат. Жол жок. Ана ушундай болгон мамлекетте мен мультимиллионер элем деп атат бир киши. Долларовый мультимиллионер. Бул уят маселе. Сиз президент болуп калсаңыз кандай жумуш алып барасыз? Мен мындай жумуш алып барам. Биринчиден айтам, өтө коркунучтуу. Жанагы Умар разияллаху анху халиф болуп дайындалган күнү өзүнүн эң жакын досун чакырат да айтат: "Сен мага кады болуп бер" дейт да. Кады болуп бер. Кады деген биздин тил менен айтканда ген прокурор. Жабой качат баягы киши. Жабой болбойт, жок болбойт. Мен корком дейт. Эмнеден? Адилетсиз чечим чыгарып аламбы деп корком дейт. Аллага кантип жооп берем дейт. Көрдүңөрбү? Бүгүн да ар кандай кызматтан кача турган мезгил болбосо азыр. Эмнеден баштайт деймиз? Мен ушундайларды издегенден баштайт. Ушундайларды издегенден баштайт. Жөө калсаң, жалагач калсаң, башка калсаң, артыңдан мунул кийип турган кийимиң кетпейт. Мына карагыла, Абсамат Масаевичтин, же Турдак Кулусубаевичтин бир өтүк оңдой турган бир күркөсү барбы? Жок. Азыркыларды карабайсың. Мен 25 жылдан бери чоң саясатта жүрөм. Менин жашаган жеримди карагыла дагы 2 ай башта депутат болуп келген кишиникин карагыла. О, пентхауска чыгып кетти. Кантип. Эмнеден баштайт? Нафсини тыюудан баштайт. Дагы бир жолу айтам. Нафсы. Мен ушинтип эле жүрүп алып сиздер менен жолуккандай болуп жолукмакмын. Тамагым кургаганча айтмакмын, түшүндүрмөкмүн. Кыргызга түшүндүрүш кыйыныраак, билем, түшүнөм. Түшүнбөгөндү чапмакмын камчым. Мына. Күзүндө боло турган президент шайлоого сөзсүз түрдө административдик ресурс колдонулат. Ошого сизде башка эмне варианттарыңыз бар? Кыргызстанда бир эле вариант бар, башка вариант иштебейт. Мен 3 жолу ошол карадым.
инсапка чакырдык. 2010 жылкы шайлоодо бүтүн Кыргызстан өткөнүн билесиңерби? Билебиз. Ана ошол кезде ички иштер министри болуп отурган генерал Зарылбек Рысалиев айтты, мен министр катары айттым, бүтүн Кыргызстан өткөн партия деп. Ошол мезгилде БШКнын төрагасы болуп турган Салиев айтты, бүтүн Кыргызстан өткөн эле деп. Тилекке каршы биздикилер баары түштөн кийин айтат да, иштен айдагандан кийин айтат. Убагында айтпайт. 2015 жылы жогорку сотко чейин барып далилдедик, бүтүн Кыргызстандын өткөн өтпөйт деп койду. Жөн эле, болбойт деди, болбойт. Эмнеде башка кандай жолу бар? Эми айткылачы. Мен өткөндө Тегерек стол өткөргөндө айттым. Кыргызстанда конституциялык, мыйзамдык, адамгерчилик, пендечилик жол менен эч нерсеге жете албайсың. Же кара күчүң болуш керек, же килтейген акчаң болуш керек. Килтейген акчаны кайрадан ордун толтуруш үчүн сиздердин жолуңуздардан тилип алыш керек. Керек ушуну. Кече Бишкекте пресс-конференция өтүп атсам дагы бир журналист каттайып калган эжекебиз айтты. Вы, наверное, последний романтик кыргызской политики деп. Сиз дагы адилеттикке ишенесиз дейт да. Гезитте Абсамат Масаевичти жаман көрдү беле го? Ой, эмне кереги бар деп отура берип, бардыгын алдырдыңыз деп. Эки жолу утушка жетсе, эки жолу алдырган ошол киши. 90-жылы, 91-жылы. Адам 95-жылы. Бирок Масалиев бийликке жеткендерге караганда бакылуураак. Алла разы болсун, акыретин берсин. Мана, жүзү таза, жүзү таза. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Менин суроом көптөн бери жүрөгүмдө өйкөп келаткан паспорт маселеси боюнча. Паспортко улуты жазылбайт экен деген тууралуу сиздин ушул маселеге көз карашыңыз Адилет Алай району дейт. Көз карашымды айта берип тил бургады, кыйкыра берип тамак битти. Дагы эле уга элексизби, Адилет? Мен бекер айтып аткан жокмун. Мышыктын дагы мышык деген аты бар. Окшош болсо дагы келемишти келемиште, чычканды чычкан дейт айланат. Түшүндүңөрбү? Мен кыргызмын деп айтып жүргөндө неге уяласың? Мен өзбекмин, мен уйгурмун, мен казакмын, мен корейцмин деп айткандан неге уяласың айланайын? Сен улутуңду жашыргандык Аллага болгон нааразычылыгың. Бардыгыбыз Адам алейхиссаламдан тараганбыз. Неге? Атайын, мен сиздерди ар түрдүү, ар кандай кылып жараттым, себеп бири-бириңерди таанып, мамиле кылышыңар үчүн дейт Алла. Эмнеге уяласың сен? Ошондуктан бирөөлөргө жагабы жакпайбы? Мен кыргызмын деп жүргөм, ол өзүнчө сыйым. Ол өзүнчө сыйым.